Бул мамлекет көңтөрүлүш маселеси болобу, кандай гана маселеси болсо, буга реакция жок деген бул туура эмес сөз. Бул күнүмдүк саат сайын иштеп турган милдет. Мына биздин коопсуздук комитетибиз, алар күнүгө иштеп турат. Алар тынымсыз, эч билинбейт, көрүнбейт. Контрреволюционерлер менен иштейт, контрразведчиктер менен иштейт, шпиондор менен иштейт. Өзлөрү жиберет агенттерин киргизет, жанагы оппозициялардын ичине жанагы көп нерселер угулуп калып атпайбы? Мына мисалы жанагы соттолуп кетишпеди, революция жасаган калды, контрреволюция жасаган калды деп Асановдор башкаларга ошолордун запистерин көрсөтүп атпайбы? Мына ошолор тынымсыз күнүмкү ичине кирип алган, бирөө жазып алган, анан көрсөткөн. Ошондуктан мамлекет буга реакция бербейт деген туура эмес, реакция берип атат, бирок кандай деңгээлде иштеп атышат? Бул башка сөз. Мен байкашыма караганда бүгүн коопсуздук комитет биз көбүнчө ал оппозиция менен, президент менен же өкмөткө пикирлеши кайчы болуп калган адамдар менен ошонун тегерегинде иштеп, ошолорго компроматтап, анан саясий куугунтук жанагы эмнесин себептен болот? Алар ошондой иштер менен иштеп атканы үчүн. Кийин фактылар көрсөтпөдү. Алардын берген документтерин баары тең жарабай калган, фальсификация экени көрүнүп калбады. Бүгүнкү шартта дегеле Атамбаевдин ошо төңкөрүш жасаганга мүмкүнчүлүгү барбы? Мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк, бирок ага бара албайт. Аракет кылышы мүмкүн, бирок андан эч бир кыянат чыкпайт. Бул Лениндин бир эң жакшы 3 принципи бар да, эми үчүн кайсы убакта революция болот. Бул эгерде эл мурункудай жашагысы келбей калганда, мамлекет ошо элдин сунуштарына, элдин каалоосуна, деңгээлине иштей албай калган убакта, жаңыча жашагысы келбей калган учурларда гана бушу нерсе баардык элдин катмарына, баардык региондордо ошондой ситуация болуп калганда революция болот. Анан кийин 1 айылды, 2 айылды көтөрүп коюп эле, тегерегинде 1000 адамга акча берип коюп, көтөрүп коюп революция жасайм деген болбогон нерсе да. Мына биринчи, экинчи революция. Эгерде бул жерден ак үйдү алып алгандар революция жасадык деп, ак үйдү алып алдык дегенден бул туура эмес. Эгерде ошол эле кезде Нарындан, Таластан, Оштон, Баткендеги элдер колдоп кетпесе, ошол лозунгду менен кошо ээрчип кетпечи болсо, революция болмок эмес. Мына байкап көрүлөчү. Бакиев түштүккө качып кетпеди. Түштүктү бөлүп туруп өзүнчө регион кылалы деген ситуация келип калды. Эгерде түштүк элдер өзүлөрү көтөрүлүп туруп ошо Бакиевди куалабай койсо, анда өтө оор кырдаал болуп калмакты, анда бөлүнүп калмакпыз. Ошондуктан революцияны болот дегенде бул эл өзү ошого даяр болуп калыш керек. Бийлик ошого жеткириш керек. Биз азыр элибиз эмне менен жашап атат? Үмүт менен жашап атат. Жаңы президент келди. Ошо жаңы президент эмне кылар экен? Мына айткан сөздөрүн аягына чейин жеткирер деген үмүт менен, күтүү менен жашап атышат. Үмүт менен, күтүү менен жашап атканда эч качан да революция болбойт.